Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü günde köpçülüğüyle adamlarda unası var. Şaharda aydayız, minemiz, yolda жүрөбүз. Ушул туурасында негизги маселелерден бири бул биринчи тарап экинчи тарапты сыйлабастан, ага жол бошотуп бербестен ар дайым ушундай тыгындар учураган убакытты көрөбүз. Бул туурасында Алла Таала Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: Бисмиллахиррахманиррахим. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. صدق الله العظيم. Аятта Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: эгерде силер бир жерде отурган болсоңор, силерге келип батышы болайлы, кененирээк болгула деген болсо, силер ошол орун берип кенен болгула, Алла Таала дагы силерге берешендик кылып кенен кыла силерди дагы деген аят. Биздин күндүк эрте менен жумуштан келгенде, көчөдөн келгенде, үйгө келгенде эмне үчүн жүрөгүбүз сыгылат? Эмнеге настроениябыз жок, маанайыбыз жок келебиз? Неге дегенде азыркындай. Эч ким бири-бирин сыйлаган эмес, эч ким бири-бирине берешендик кылган эмес. Ошондуктан жүрөгүбүз дагы сыгылып, жолдо урулда баратканда дагы инсандын жанагы шопурлардын баары, унайдагандын баардыгы нерв. Эмнеге дегенде азыркындай Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айткандай эрежелерди аткарбайбыз. Кээде ушундай болуп калат. Жанагы өтүп бараткан машиналар сага мүмкүнчүлүк бербесе, эч качан чыга албайсың. Токтоп сага мүмкүнчүлүк берсе гана чыга аласың да. Анан ошондой жарым саат, 1 саат, 10 мүнөт турганда дагы эч ким жол бербей койсо, кээ бирлер аны ачуусу келип, катуу айдап чыгып жанагындай жаман окуялар болуп кетип жатат. Ошондуктан урматтуу бет тугандар, биз ушул машина айдаганда, жолдо баратканда ушул аятка амал кылайлык. О ыйман келтиргендер, эгерде силерге ушул жол бергиле, кенен кылып отургула деген сөз айтылган болсо, аларга жол бергиле. Яфсахиллаху лакум. Алла Таалам силерге ушундай кеңешчиликти берет дейт. Ошондуктан кимде ким жашоосунда, үй бүлөсүндө, жумушунда, тапкан акчасында кененчиликти, ушундай жеңилчиликти каалаган болсо, ал эң жөнөкөй жолдо бараткан эле ушул иштер менен деле ошол өзүнүн максатына жетсе болот экен. Алла Таалам баарыбызды ушул аятка амал кылганга өзү насип кылсын.